بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد الله ابن مبارك رحمه الله المروزي خراساني. Эми бул Хурасан Өзбекстандын жана Түркменистандын ушул мамлекеттерге таандык бир жер болгон. Мурда Абдулла ибн Мубарак Маруази деген шаарынан болот. Улуу атактуу алым ал тууралуу Яхья ибн Майин айтты. Абдулла сайyidu мин саадатул муслимин. Абдулла мусулмандардын башчыларынан bir başçı, ошол мусулман башчыларынан bir başçı. Абдулла ибн Мубарак 181 hicri жылы алымдан өткөн. Бул атактуу алым имам айткан: "Кадал адабу ан якуна сулусайид дин." Адеп аз дегенде ошол сонун bir адеп, жакшы bir адеп, аз дегенде диндин 3/1 деген. Мына караңыз, адеп ахлак өзүнүн ошол мусулман кишинин жашоосунда өзгөчө бир орду бар экендиги мына ушул сөздөн билсек болот. Бул эң маанилүү жакшы сыпаттардан жакшы адеп ахлактуулук. Биринчи, ошол киши адебин оңдоосу керек, жана адептүү болуусу керек Раббисин алдында. Эми адеп 3кө бөлүнө турган болсо, биринчи адеп бул киши ошол пенде Раббиси менен болгон адеп. Раббиси менен болгон адеп эң жакшы болуусу керек. Ошол Раббисине ыхластуу ибадат кылуусу керек. Аллах орноткон шарияттын негизинде Аллахка ибадат кылуусу керек. Аллахтын чегераларынан чыкпаусу керек. Бул Аллах Таала менен болгон адеп. Экинчи бир адептин түрү ошол мусулман кишиде сөзсүз болуусу керек. Бул пайгамбары менен болгон адеп. Анын сүннөтүн карманууда адептүү болуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен болгон адеп дагы мусулмандын жашоосунда өзгөчө бир орунду ээлөөсү керек. Үчүнчү бир адептин түрү айлана чөйрөдөгү адамдар менен адептүү болуу. Жалпы мусулмандар менен адептүү болуу. Мисалы үчүн кошуналар менен адептүү болуу, ата-эне менен адептүү болуу, жана жолдоштору менен, жалпы мусулмандар менен адептүү болуу. Ошол адеп ахлакты сактоо, ошол айлана чөйрөдөгү адамдар менен болгон адеп. Бул адептин үчүнчү түрү. Бул адеп ахлактуулуктун жакшылыгы өтө маанилүү, адеп ахлактын ошол жакшы болуусу өтө маанилүү. Жакшы адеп ахлак ошол кишини макталган нерселерге багыттайт, жакшы иштерге багыттайт, жаман иштерден алыстатат. Эми өзгөчө илим талап кылуучуда мына ушундай сонун адеп ахлактар болуусу керек. Адеп ахлактуулук кишинин бактылуулугунун белгиси. Бул жашоодо жана түбөлүк жашоодо. Бул насаат жалпы мусулмандарга бул айтылган сөз. Адеп ахлактуулук аз дегенде диндин 3/1. Бул насаат жалпы мусулмандарга жана өзгөчө илим талап кылуучуларга, ошол шарият илимине талап кылуу окуп жаткандарга өзгөчө багытталып жатат. Илим талап кылуучунун өзүнүн адеп ахлагы болуусу керек. Өзгөчө бир адеп ахлакта болуусу керек. Илим талап кылуучу жалпы адамдардан, жалпы мусулмандардан айырмаланып туруусу керек өзүнүн сонун жакшы бир адеп ахлактуулугу менен. Адеп ахлак улуу бир жакшылык. Аллахтын бир ырайымы. Кимдин адеп ахлагы жакшы болгон болсо, Аллахтын ага жакшылыгы жана мээрим ырайымы. Адеп ахлагың жакшы болуп, илим жолунда инсан баласы илим талап кылып, адеп ахлагын оңдосо, көптөгөн жакшылыктарга жетет. Албетте илим жолундагы ошол кишинин адеп ахлагынын жакшы болуусу бул дагы бир чоң бир неамат. Илим жолунда болгондон кийин бул жолдун өзүнүн адеби бар. Ошол алымдар менен болгон адеп, устаздар менен болгон адеп, жана ошондой эле жалпы момун мусулмандар менен болгон адеп. Илим талап кылуучу ошол илим талап кылып жаткан кезде өзүнүн жакшы адеп ахлакка мажбурлап, ошол напси каалоосунун рухуну тарбиялоосу керек. Ошол айтып өттүк, биринчи адеп Аллахка менен болгон адеп, улуу Аллах Таала менен болгон адеп, экинчи
адептин бир түрү пайгамбары менен болгон адеп. Үчүнчү адептин бир түрү жалпы ошол айлана чөйрөдөгү адамдар менен болгон адеп. Мына ушул адеп тууралуу кыскача сөз. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва